Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Ысык көлдөгү эс алуу жайында 24 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда белгилегендей 16 августта болжол менен саат 10 чамасында Ысык көл райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Чолпан атадагы эс алуу жайларынын биринде 2001 жылы туулган жигит каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Териштирүүдө маркум кесиптештери менен Бишкек шаарынан көлгө эс алууга келгендиги, эс алуу жайдын аймагында белгисиз адамдар менен өз ара пикир келишпестиктен улам жаракат алып, кийинчерээк каза болгону аныкталды. Окуя болгон жерден далил буюмдар табылып алынды. Аталган фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ага ылайык шектүү катары 14, 17 жана 19 жаштагы 3 жарандын өздүгү аныкталып, кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Соттун чечими менен алар 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Жаңылыктарды маданият тармагына бурсак, Имашева Альбина Турдугуловна Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Альбина Имашеваны театрдын жамаатына Маданият министри Мирбек Мамбеталиев тааныштырып, жоопкерчиликтүү ишине ийгиликтерди каалап өттү. Альбина Имашева 1983 жыл 6 июнда Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылында туулган. 2000 жылы Бөкөнбаев айылындагы Карл Маркс атындагы орто мектепти бүтүргөн. 2005 жылы Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтун бүтүргөн. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон. Күн мурун Болгариянын Самоков шаарында өтүп жаткан 20 жашка чейинки жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Адилет Акылбеков күмүш медалга татыды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин билдиришкендей, ал финалда россиялык атаандашынан жеңилип, жыйынтыгында 2-нчи орунду алган. Адилет Акылбеков дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча 74 кг салмактык категорияда күч сынашты. Муну менен Адилет Акылбеков жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль уткан 3-чү кыргызстандык эркин күрөшчү болуп калды. Быйылдан тарта 12 жылдык окуу башталат. Ага атайын мугалимдер өз адистери боюнча окуудан өтүүдө. Мугалимдердин бул даярдыгы август айынын аягына чейин уланат. Атайын даярдыктан өткөн мугалимдер жер-жерлерге барып, агартуучуларды даярдоодо. Кененирээк кийинки материалда. Асель Ысыкжанова 10 жылдан бери математика мугалими болуп эмгектенет. Өз ишинде мыкты адис болгондуктан 12 жылдык окуу боюнча атайын даярдыктан өтүп келген. Учурда өзү сындуу так илимде билим берген кесиптештерине үйрөнүп келгенинен бөлүшүүдө. Бул программа Кембридж программасы менен сингапурский методдорду колдонуп окутат экенбиз биз окуучуларды. Бул программа боюнча окуучуларга эң жөнөкөйлөнүштүрүп билимди. Анан ошону ар бир жылы, мисалы 5-класстан жөнөкөй тилде берилсе, математика сабагын ала турган болсок, 6-класста ошол эле тема да кеңейтилип берилет экен. 7-класста, 8-класста ушинтип кеңейтилип, кеңири билим берилет да. 1-класстан 6-класска чейин бул башталгыч класс болуп эсептелинет. 7-ден 9-га чейин бул негизги орто билим берүү болуп саналат. Андан кийин 9-дан 12-класска чейин орто билим берүү. Бул системада мурдагыдай алгебра, геометрия сабактары жок болот. Анын ордуна жөн гана математика болуп өзгөрөт. Андагы тапшырмалары да деңгээлге жараша жана жашоого ылайыктап берилет. Ошондой эле башталгыч класстар үчүн жумуш дептери да каралган. Азыр 7-класстын алгебра жана геометрия сабактары мурун өзүнчө предмет болуп окутулчу. Азыр бир гана математика предмети болуп окутулуп атат. Демек биз ал жерде жаңы түзүлгөн окуу китептери боюнча жана мугалимдерге берилген усулдук жардамдарды колдонобуз сөзсүз түрдө. Дагы бир өзгөчөлүк окуучуларга жумушчу дептери берилип атат. Биз жумушчу дептери менен дагы иштегенди үйрөтөбүз окуучуларга. Учурда так илимдери боюнча мугалимдер окуудан өтүп жатат. Ар бир мектепте өз адистиктери менен тайпа-тайпа болуп окуудан өтүшүүдө. Алдыда этап-этабы менен бардык предметтеги мугалимдер атайын даярдыктан өтүшөт. Асылбек Байелиев, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Ысык Көл облусу үчүн эттин эң жогорку баасын бекитти. Буйрукка ылайык облус аймагында уй эти 650 сомдон 680 сомго чейин, ал эми кой эти 660 сомдон 690 сомго чейин болмокчу. Өлкө аймагына август айынан тарта эттин басына мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербей, аны калк үчүн жеткиликтүү кылуу максатын көздөшөт. Бүгүнкү күндө Каракол шаарында эт кандай сатылып жатат? Текшерип көрөлү. Мал базар кымбат болот атпайбы? Өзүңөр көрүп атасыздарбы? Биз мынтип 680ден чыксак деле тиги чыкпайлы. Биринчи этти текшергенди коюп, мал базар текшергиле да. Анан бизге келбейсиздерби? Биздики 680ден сатканда деле чыкпайлы, андан өйдө чыкпайлы. 650ден 680ден сатып атабыз. Койдун эти. Ошо. Демек кийинчерээк 700дөн ашпайсыңарбы? Жок, ашылбайт. Эми бала мал базарды барып көргүлөчү. Кепкенеде козуларың эле 22-25 болуп атат, койлоруң 35-40 болуп атат. Мал базарда мал жок. Каракол шаарындагы борбордук базарда эттин баасы бүгүнкү күнү 640 сомдон 680 сомго чейин көтөрүлдү. Сатуучулардын билдиришинче, эттин баасы анын сапатына жараша айырмаланат. Мындан тышкары, эттин дүң баасынын көтөрүлүшү, мал базарындагы малдын кымбат болушу жана чет өлкөгө кымбат баада сатылып жатканы менен байланыштуу деп билдиришти. Границаны жаппаса, бизде эт 1000 сомго чыгат жакында. Сойгон малдарыбыз 680-690дон чыкпай атат, 700дөн да чыкпай атат. Анан биз канчадан сатабыз? Эл үчүн итак эле иштеп отурабыз муну. Эң арзан эт биздин Караколдо, эме боюнча, бул республика боюнча биздин Каракол эт баасы нормальный да. 650дөн да этибиз бар, 680ден бар, 700дөн бар, этке жараша да. Кадимкидей эле 550дөн 500 сомдон алып эле жашап жүрүшчү. Азыр эле вот последний время 680-700 сом. Бул эми через жүр. Муну чара көрүш керек да негизи баарына. Малдар деле арзан болуп атат. Мына бал базарга барсаң, мисалы үчүн 200 килограммдык берген этти, мына мисалы үчүн 80-90 100гө чейин уруп атат. Ошондо деле 500 сомдон мындай айтканда болот да. Анан ар жакта 700 сомдон элестеткиле эмне болуп атат. Айла жок аласың да. Бүгүнкү күндө мына инфляция деген жүрүп атат. Ар бир нерсе азыр керек болсо чачың деле 100 сомго тегизет жүргөн чач азыр 350 сом болду да. Мен ойлойм, бул жашоонун өзүнүн агымы болуш керек депчи. Ошол система кетип атат, значит, ошону менен жашаш керек да. Этти деле мен эсептейм, что аябай кымбат деп тура эле көрөм. Кыргызстанда эттин баасын негизсиз көтөргөндөргө карата чара көрүлөт. Эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керек. Ал эми коюлган баадан кымбат сатышса, айып пулга жыгылышат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен маалымдалды. Азыр ошол боюнча иш алып барып атабыз. Бул жерде чоң-чоң Караколдо глобус жана Азияларга буйруктар менен тааныштырып, түшүндүрүштерин жүргүздүк. Бүгүнкү күнгө ар бир районго, мэрияларга кат жолдодук. Ошол буйрукту тиркеп, алар ошол жер-жеринде эт сатуучулар менен иш алып барат. Ошол буйруктар менен тааныштырып, баасы менен тааныштырып, биз дагы ошол иш алып барып атабыз бөлүм. Колдон келишинче эми бул жумада ошол этчилер менен да иш алып барылат дагы эт базарда. Эскерте кетсек, өлкөдө 11 августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Бул чечим баанын кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Эт базарындагы абалдын өзгөрүшү элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө таасир этүүдө. Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары. Капиталдык оңдоодон өткөн Каракол шаарындагы автобекет жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шартта кызмат кылууда. Союз мезгилинде ишке берилген мекеме ушул убакытка чейин оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Өлкө башчынын тапшырмасы менен былтыр мамлекет тарабынан каржыланып, 1 жыл аралыгында таанылгыс болуп өзгөрдү. Буга чейин Каракол шаарынан башка шаарларга каттаган жүргүнчүлөр ар бир кичи бустардын жанына барып, айдоочуга акча берип каттап жүргөн болсо, эми Каракол шаарындагы автобекетте мынтип кассага
атайын акчасын төлөп, билетин алып ана каттап турушат. Дээрлик 1 жылдын ичинде толук түрдө жаңыланып, таанылыс кылып өзгөргөн Каракол шаарындагы автобекетте өзгөчө болуп, мынакей колдонууга берилди, жасалып бүтүп, айтор мындан ары кызматкерлерге болобу, жүргүнчүлөргө болобу эң ыңгайлуу шарттар түзүлдү десек болот. Дээрлик 1 жылдын ичинде мамлекет тарабынан 160 миллион сом каралып, бул ушинтип жасалып бүттү. Эми жүргүнчүлөр бул жерден билет алган соң, ушул жерде отуруп, мындай экран аркылуу саат канчада каяка жүрөрүн дагы көрүп турса болот. 36 жылдан бери мындай жаңыланып көрбөгөн бул бекет эми жаңы курулган имараттай жаңыча шарттар менен ишин баштады. Буга өлкө башы өзү да күбө болду. Учурда атайын түзүлгөн тартип сакталып, 76 каттам теленүүдө. Эми ушул тапта биз 25 ишкана менен келишим негизинде иш алып барабыз. 76 маршруттук каттамды тейлеп келүүдөбүз. Анын ичинде 2 эл аралык каттамыбыз бар. Ал Казакстан, Алматы, анан Кытай Эл Республикасы Кашкарга жүрөт. 16 маршруттук каттам бул область аралык каттамдар. Бекетте күндүзгү жана түнкү каттамдар да бар. Андыктан айдоочулар үчүн атайын эс алуу бөлмөсү заманбап шартта жасалды. Эми жеке айдоочулар гана эмес, жүргүнчүлөр дагы ыраазы. Бул жерде 4 комнатабыз бар. Анан 4 койкадан 16 айдоочу бир маалда эс ала алат бул жерде. Буга чейин оңдолгон үчүн ушулар бар беле, жок беле? Буга чейин бар болчу, бирок абдан начар абалда болчу, өтө начар абалда болчу да бул жерде. Дайшур ал мындан 8 жыл мурунку караганда азыр тартип, тазалык, вокзалдын ичинде өзүнүн тартиби, кассалар ачылып, элдерге ыңгайлуу болуп, кассадан билет алышып, кадимкидей, илгеркидей. Ичи таза, туалет, суусу баары ыңгайлуу. Аябай жакты, жакшы жасалыптыр аябай. Мурун эми аварийный состоянияда эмес беле. Азыр эми аябай жакшы жасаптыр. Мурун каралбай калды эле ортодон, азыр туристтердин дагы шаары болуп атпайбызбы? Ошого карата абдан жакшы өзгөрүптүр. Азыр ордорду менен баары жакшы, автобус өзүнчө, маршрутка өзүнчө баары кетип. Ошо президентибиз Садыр Жапаровдун кылып аткан иштерине абдан ыраазыбыз, баарын жакшы. Жүргүнчүлөр үчүн жеке эле ыңгайлуу шарттар эмес, айлана чөйрөнүн кооздугу, мындай отургузулган кызыл-тазыл гүлдөр, коюлган оймолор, жерге төшөлгөн асфальт, айтор баарысы мындагы жүргүнчүлөргө, жарандарга жагымдуу маанай, ыңгайлуу шарттарды түзүп бергени жашыруун эмес. Албетте бул биз дагы өзгөбүздүн күбө болуп атабыз. Андыктан мына ушундай жаңылануудан өткөн автобекет мындан ары дагы бардык жүргүнчүлөр үчүн, жарандар үчүн өз кызматын кыла бермекчи. Асылбек Байлиев, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдүн жээгиндеги таштандылар тууралуу социалдык тармак аркылуу түз кайрылуу жасагандан кийин учурда көл жээгин тазалоо иштери активдүү жүрүп жатат. Таштанды убагында чыгарылып тазаланганы менен эс алуучулар артында калган таштандыларды жыйнабай кетүүсүнөн улам мындай көрүнүштөр болууда. Балыкчы шаарында көл жээгтеринде абал кандай? Кийинки материалдан таанышасыздар. Бул көл жээгине толгон таштандыны өлкө башчы өзгөрүп зейниге ийди. Бул туурасында видео таратып, элге социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасаган. Ошол эле учурда Балыкчы шаарында мындай абалга жеткизбөө үчүн атайын муниципалдык ишканалар күн сайын иш алып барышат. Кызматкерлердин айтымында жергиликтүү эс алуучулардын кайдыгерлиги айлананы булгоодо. Биздин ишканага тиешеси жок дагы башка жерлери көп, мисалы. Ошолордо айта кетсем, мисалы, башка мекемелердин территориясы, аймактары, ошолорго дагы чыгып атабыз, күнүгө тазалашат. Кээ бир учурларда ушу жарандарыбыз белгиленбеген жерлерге ар кандай тиричилик таштандыларды ташташып, кайсы жерге качан ташталганы да белгисиз болуп калат. Ошо биздин ишкананын кызматкерлерине багы ушундагы кыйынчылык көйгөй жаратат да. Көл жээгин түбүн ар кандай таштанды торлордон тазалоо акциялары жүргүзүлгөнү менен кайдыгерлик менен булгагандар дагы четтен чыгат. Айрым жарандар эс алуучуларга тамак аш калдыктарын өздөрү менен ала кетүүгө үндөшөт.
ушул жүрөктү ооруткан нерсе эмне? Бүт мусор. Ичилген жеген баклажка, чипсылардын кырышы, это же вообще болбойт да. Өз жерибизди өзүбүз оңдобосок, мына инвестиция кылып Кыргызстанга туристтерди чакырып, ошолорду не этебиз деп атам, ушул мусорду башка киши таштаган жок да, өзүбүз эле бизге окшоп арыз келип атат. Эми мен бул кыргыз элин эмнеге чакырат элем? Кыргызыбыз өссүн, өнүксүн десек, өзүбүздөн баштап, өзүбүздүн могу отуруп ичип жегенибизди эле өзүбүз пакетибизге салып кетсек деген ойда. Мына караңыздарчы, могу көлдүн жээги көл эмес, бул өзүнчө бир мусор. Мурда ойлочубуз, эки жактан келген коноктор таштайт го деп. Чынына келгенде өзүбүздүн эле жарандар келип көл жээкке эс алышат, эс алышып өздөрү менен чогуу ала келген тамак аштарын жешет. Ошондон калган калдыктарды, баклажка деген башка бир калдыктын баарын таштап кетип калып атышат. Көл жээкте эс алып аткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын табличкаларда дагы жазып коебуз, таштанды таштабагыла, өрттөбөгүлө. Балыкчы шаарында көл жээктеринде тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Бул туризмдин өнүгүүсүнө, табиятка кам көрүүгө алгылыктуу кадамдар болуп саналат. Андыктан ар бир жаран эс алуучу айлананын таза кармоосу менен жаш муунга үлгү кылып, аң сезимибиздин өзгөрүшүнө алып келет. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Жетөгөз районуна 16 айыл аймак кирет. 2024 жылдын аягы менен аларга 3 комбайн жана атайын спецтехникалар алынган. Учурда кезек-кезеги менен эгиндери чабылып, иштери кызуу жүрүүдө. Ошентип күзгүрөш болуп эгин жыйноо убактысы да келди. Жетөгөз районунун Жетөгөз айыл аймагынын эгин таласында түшүм жыйналууда. Буга чейин дыйкандарга комбайн жетишпей, 10-15 күндөп кезек күтүлсө, учурда бул маселе мамлекет тарабынан чечилип, лизингке 3 комбайн келген. Алар кезек менен ар бир айылга 2 күндөп барып арпа чабышууда. Айыл тургундары 30 жылда болбогон жетишкендиктер болуп, түйүшүктөр жеңилдей баштаганына токтолушту. Техниканын баары тең жакшы техникаларды алыптыр айыл өкмөтүнө. Мунун баарына техниканы жаңылантып берди. Комбайндарыбыз жакшы жүрүп атат, Кудай буйрса. Эми бул айыл өкмөтүнө тийиштүү комбайн болгонуна байланыштуу улардын баасы менчикке караганда арзаныраак болуп атат. Бул да элге бир топ жеңилдик болуп атат. Ушунун баарын уюштуруп, баарына ушундай дыйкандарга мамиле кылган биздин президентибизге, президенттин аппараттарынан баарына чоң рахмат элдин атынан, ушу айылдын тургунунун. Менчик комбайнчылар кызмат акыларын жогору баалап, жөнөкөй элге капчыктарына туура келбегени айтылып, ал эми айыл өкмөткө лизингке келген техника менен чаптыруу бир кыйла арзан болгонуна ыраазы болушууда. Мындан тышкары дагы элеттик элдин камын көрүп, күнүмдүк айыл ичине керектүү техникалар алынганы да маалым болду. Бүгүнкү күндө техникаларыбыз бир топко көбөйдү. Азыркы тапта 3 комбайныбыз иштеп атат. Комбайндарыбызды айта кетсек, класс үлгүсүндөгү комбайндар. Ар бир айылга 2 күндөн лимит берилген, 2 күндөн чагып чыгышат. Жана ошондой эле башка техникаларыбыз, мисалга ала келсек, погрузчигибиз бар, хова, грейдерибиз бар, ошондой эле манипуляторлорубуз бар. Элге көргөзгөн жардамдар өтө эле жакшы болуп атат. Частниктерге караганда бир топ эле арзаныраак. Айылга жакшы жеңилдиктер болуп берди. Мындай колдоого кошумча болуп күйүүчү май 65 сомдон атайын талондор дыйкандарга таркатылган. Министрлер кабинетине караштуу өзгөчө кырдаал министрлигинин квота бөлүнүп берилет. Атайын ушу дыйкандарга жардам катары, жардам көрсөтүү. 1 литр 65 сомду түзөт. Бүгүнкү күндө дизелдик отундун баасы 76 сом 10 тыйындан болуп атат. Биздин Жетөгөз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан ошо квота дыйкандарга таратылып берилип жатат. Талондор азыр кеңири болуп атат. Жалпы 2025 жылга 200 000 литр бөлүнгөн квота бүгүнкү күндө уже толугу менен таратылып берилип бүттү. Эл эмгегин жер жебейт демекчи, быйылкы жылдын дыйкандарынын эмгектери акталып, түшүм жакшы чыкканын Жетөгөз районунун баба дыйкандары билдиришти. Нуржан Дөткулова, Батыр Абиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Жетөгөз районунан. Ушуну менен күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.